парламенттин сессиясын Текебаевсыз, кызыксыз деп элдер көрбөй койсо, бул жолу Рыскелдин Момбеков катышпаган сессияларда элдер көрбөй коюп жатыптыр. Сөз депутат Рыскелдин Момбековда. Assalamu alaikum agayın tuğanlar. 5 günden beri iki oblasты kıdırıp büttük. Bugün 6. günü Sarızön Çüy'den başladık. Algaç ile Şopokov'tan hazır ikinci jerde, жаңы jerde totat. Buga çeyinki Atameken Partiyasının talapkerlerin bizden Talastagı Issıköl'dögü el menen bolgon joluguşuluk kандай öttü meselelerdi kabardırılıp keteyin. Manastın mekeninde, ana Manastçının mekeninde el bizge uşunçalık ağılıp gelip, sağınıp geliptir. Biz uşunçalık kölden köngülüyüz kötörülüp geldi. Oşol kötörülgen köngülüyüzді emne üçün kötörüldü? Antkeni al jakta bizdin partiyaga koldogon el menen koşu mamleketте kızmatla iştigen adamlar da gelip biz menen birge olorun koldoorун айтып турса, балыкча келгенде аскер адамдар дагы биздин партияны колдой турган айтты. Ал эми азыр эле Шопоков шаарында Шопоков шаардык кеңешинин бир топ Шопоковтой болгон курс жигиттери эч нерседен коркпой, эртеңки шайлоолордо биз силер менен ачыктан ачык жардам берип, үгүт иштерин жүргүзүп иштейбиз деп бизге чоң үмүт берди. Ошондуктан мен бул жерге, жаңы жерге келгенде дагы мындай жүрөгүм бир жылып келди да. Анан эми урматтуу жаңы жерликтер, менин алдымда чыккан менин кесиптештерим же болбосо аракеттеги депутаттар жанар баштаган топ бүгүнкү күндөгү көйгөйдөн айтты, өкмөттөгү коррупцияны айтты, кризисти айтты, баарын айтты. Мен силергечи токот эрежерин айтайынчы, ойду тоонотпой турабы? Токот эрежерин айтайынбы, эмне келдик? Силердин биринчи ден соолуңарды сурап келдик, экинчи добушуңарды карызга сурап келдик. Биздин артыбызда 14 партия. Ошол 14 партиянын аксакалы Атамекен тарыхы кенен. Анан ошол Атамекен деген авангард партиянын аксакалы мына мен. Бизде эртеңкиге деген, келечекке деген үмүт бар. Ошон үчүн бизге үгүт бар. Алар келбейт. Алар адамдарын жиберет. Мына көрөсүздөр го, өзүңөр күбө болосуздар. Жанарга окшоп партиянын лидери келбейт. Келсе бир талапкер келет, анан чоңдор келет. Ушул жактагы аткамдер келет. Башка келбейт. Азыр жана Элвира менен Жанар айтып кетпедиби? Артыбызда келе турган партиянын арасында кимдер бар депчи. Бүгүн Акипресс маалымат агенттиги чыгарыптыр. 6-чакырыштын 87 депутаты келе атат депчи. Жок, андай эмес, андан көп. 100дөн ашат. Анткени депутат болуп кайта министр болгон, анан кайта депутат болуп келе атам дегендер кош болуптур да. 100дөн ашык 6-чы парламенттин чакырылышынын жана силер айткан чимкириктерин бара келе атат. Силер шайлайсыңар, же бир тура келечекти жайлайсыңар. Азыр жок, азыр бийлик, эң күчтүү бийлик силерсиңер. Мына отурган аксакалдар, таягын кармап. Силердикинде бийлик президентте жок. Силердикинде бийлик өкмөттө жок, силердикинде бийлик парламентте жок. Бардыгы силерге кошомат кылып жүгүнүп, анан жүгүрүп жүрүшөт. Эптеп добушуңарды алмакка. Кантип алмакка, сатып алмакка. Менен мурун келдош керек, бизде мурун келдош керек, мен жана айтпадымбы? Алар пара берет, биз бара беребиз депчи. Алар паспортуңардын көбүн чогултуп кетсе керек. Үймөгө кыдырып кетсе керек да, туурабы? Анан ойлобой каласыздар, паспортты берип койсок эле, анан бияка алдап коебуз депчи. Башка дагы булардын ойлору бар. Силерди тетиги Ысыката районуна шайлатып кое тургандар бар. Карабалтага апарып шайлатып коет. Ошон үчүн биздин келгенибиз силерди эскертели, силерди жаңы жер, жаңы дем менен бир жамаатта болсун деп биз мына бириктик. Эми силер биригишиңер керек да. Келечек үчүн кайдыгер карабасаңар, силер бирди тандашыңар керек. Анда ишенбегиле. Силерди мына бардыңар турасыңар да. 30 жылдан бери алдандыңарбы? Алдандыңарбы? Жаман мекен алданган. Силердин алдыбайсыңар. Кантип? Акчасын алгыла, чөнтөккө салгыла, өздөрүн кидайт этип салгыла. Колуңардан келем. Ошондой эрдик керек. Силер ошондой эрдик кылсаңар, анан кийин жаңы жерге эч ким келбейт. Жаңы жерге эмилге окшогон инвестор келет. А тиги 5 жылда бир келген одноразовый талапкерлер, одноразовый
бир жолку эле пайдалана турган жана Кытайдын товарындай болгон жасалма балык оз депутаттар талапкерлер келип айтып атпайбы, жанагы арт жакта бийликке ыктаган, бийликтин сөзүнөн чыкпаган 3 партия келатат. Аттарын атып эле койчу, эртең да кайтып жүрбөсүн. Ошол 3 партия менен 3 спикер келатат. 3 спикер, дагы 4-нчү спикер келейин деп эле Албакычты бүгүн соттоп атат. Мына мурдагы 4 транспорт министри келатат. Жалаң жол салбай эле кол салгандар келатат. Жолдордун кымбаттыгын билесиңерби? Мен ошол транспорт курулуш комитетинде 1 километр жол 1,5 миллион доллар. 1,5 миллион доллар. Ана дагы бийлик өчүрүп койду мен. Мына көрдүңөрбү? Бийликтин бизге болгон мамилеси. Илгери да ушундай болчу да. Кысымдарды оштотот, каралууларды оштотот. Анткени бизден коркуп атат. Силердин бизге жакын келгениңер алардын жүрөгүн түшүрүп атат. Алар уктабай калды. Кече көлдө элдин бизге түп көтөрүлүп келгенин көрүп алып, булар түтөп баштады. Биз күчөп баштадык. Болгон ошол, башка эч нерсе жок. Анан кийин ойлодум, буларын каптап кетсе, эртең парламентке келип калса, биз эмне кылабыз деп, алардын корккону ошол. Алардын корккону ошол. Ошондуктан урматтуу жаңы жерликтер, мына жаңы дем деген биздин команда бул Атамекен менен баратпайсызбы? Жалаң жаштардан турат. Силер деле Сокулуктун базарына барсаңар, кой ала турган болсоңар, несин карайсыңар биринчи? Тишин карайсыңарбы? Мына тиши тишеле, киши бүтөлө ушулар. Анан кийин келатпайт тияктагылар. Аларды көпөстөр дейт, буларды көчөттөр дейт. Аларды картбаш дейт, буларды жаштар дейт. Же силер жаштарды шайлайсыңар, карттарды жайлайсыңар. Башка тандоо жок. Силер ушул экинин бирин тандагыла. Же келечекке добуш берем десеңер ушуну тандагыла. Жок. Анда жайласаңар. Силер экиле нерсеге Жанарды шайлагыла, Жанардын партиясын. Анан алардын партиясын жайлагыла. Болду, башка эч нерсе кыла тургандай жумуш жок. Мына ошондо бул жаңылык болот. Бийликтин корккону да бүгүн ошол. Элди булар добушун сатып алганга аракет башка эч кылбайт. Бизде болуп үгүт менен, үмүт менен келбейт алар. Жерликтер силерди эртең дагы алда 25 күн бар. Ар кимдер келип коркутушу мүмкүн, тегинчи мүмкүн. Бирок силер коркпогула. Алар бизден корксун, силерден корксун, Кудайдан корксун, чындыктан корксун, калыстыктан, акыйкаттан корксун. Ушуга чейин тебелеп келген чындыкты. Азыр биз жол бербеш керек. Эгер биз ушул жолу же мына мындай да эркекче айтканда же биз алардан кутулабыз, жанагы 30 жылдан бери ордуна жылбаган элиталардан. Же биротоло утулабыз. Анда унчукпай эле коюш керек дагы, анда лапай деле жашаш керек. Тиякта хоп деген кошоматчылар келатат, биякта жок деген патриоттор келатат, мекенчилер келатат. Экөөнүн бирине тандаган тургандар. Bir жолу bir тарыхта батырдык иш кылачы. Биздин бир эле уран бар. Добушуңду сатпа, Атамекенди сакта, башка жок. Анан ушул уран менен чыксак, бизди бир коркунучтуу партия көрүп алып туруп, каралуу башталды да. Анан баштады, булар деген арасында Кытайды кошуп алыптыр деди. Уктуңарбы ушундайды? Ошол Кытай мен болом. Мен болом, мен урун Кытай таластык болом. А жана Корейс, ал Ким Сен Ин деген бажыны оңогон өмүр бою Кыргызстанда жашаган аялы базар көргөндөр. Кайнатасы тетип ушу Атамекен партиясын түптөгөн күчтөгөн адам. Ошонун аты менен агоратта чөбүн чалып жүргөн жарым жаптай кыргыз бала. Анын фамилиясы Ким Сен Ин. Кыргызчасы сен кимсиң? Анан ошону да айтып атат да. Анан эчтеке таппаганда айтты да. Ой, Жанар менен Жагытынбайт, Ырыскелдин да Жагытынбайт, Элбирар дейт деп. Булар сүйлөгөндөн башканы билбейт дейт. Бизде буурдаган билбесек жок дегенде сүйлөгөндү билейик да. Бирок биз Жанар күйдүрүп сүйлөсө, мен күлдүрүп сүйлөйм. Бирок биз бүлдүрүп сүйлөбөйбүз да. Биздин алардан артыкчылыгыбыз ошол да. Биз баалуу болсо эмеспиз, биз уялчак эмеспиз. Ушундай депутаттар керекпи же шапкасын баскан уялчак депутаттар керекпи? Урушчак керекпи? Анда өзүңөрдөр урушчак болгула да бирасы. Олтура бербей менталитет көйлөр. Биз силерден бүгүн баатырдыкты сурап келдик. Биз силердин добушуңарды карап чачырып бердик. Биз силерге ачык эле айтайык. Ипотеканы арзандатып беребиз, бала бакча салып беребиз, көпүрө салып беребиз, тигини кылып беребиз, буну кылып беребиз деп калың убаданы бербейбиз. Биз силерге бир гана кепилдик беребиз. Биз силерге 5 жыл эркекче, эшекче гана иштеп беребиз. Бирок силер добуш бериңиз.
tebelekte